Ош шаарындагы жаңы салынуучу базар Осмонов көчөсүндөгү дал ушул 7 гектар жер аянтына жайгашат. Учурда жерди даярдоо жумуштары башталып, жерине техникалар тартылып иштеп жатат. Жалпы базарды бүткөрүү мөөнөтү 2 ай убакытка белгиленген. Базарды курууга аз убакыт берилгендиктен жумушчулар 2 нөмөттө иш алып барууда. Анда жерине 15тен ашуун оор техникалар тартылып, курулуш иштери кызуу башталды. Жаңы базар заманбап шартта курулуп, унаа токтотуучу жайлары да каралат. Бул жай шаардын 4 тарабына тең келүүгө ыңгайлуу, ал үчүн жолдорду кеңейтүү иштери дагы аткарылат. Жарыктандыруу аппаралар коюп түн жарымда да иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары башка биздин муниципалдык кызматтын спец машиналары да жардам берип атат. Ошол 2 айлык срокто бүтөбүз. Каршылыкты байкабадым, көбүнчө эле сүйүнүчтүү ушул жака келгенде. Шаардын чети, ошондой эле болсо баягы объездной жол экен, удобный экен. 4 тарабынан жол болот буюрса, ал жол боюнча да иш кетип атат. Биз мына жол башкармалык иш алып барып атат. Азырынча канча соода түйүн болору так аныктала элек. Учурда долбоор иштелип чыгууда. Бирок жаңы базардан орундук биринчи кезекте кыяндан зыян тарткан соодагерлерге акысыз берилет. Аны менен катар ижара акысын жеңилдетүү да каралууда. Жабыр тарткандар биринчи орунда кезек менен алышат. Баягы жогоруда айтылгандай эле бекер бир убактылуу периоддо ижара акысына төлөбөстөн иштетишет. Баары базар бай өзүнүн инфраструктурасы менен болот. Парковкасы, ал жердеги бир ажатканалары, банктарга орун болот, магазин, баягындай тамактануучу жайлары менен бүт болот. Буга чейин селден зыянга учураган Оштогу борбордук базардын соодагерлери базардын көчүрүлүүсүнө каршы чыгышкан. Алар базар Көкүмбий көчөсүнө көчүрүлбөсүн деген талабын коюшкан. Ал негиздүү шаарга жакын Осмонов көчөсүнөн жер ажыратылды. Бул багытта шаар тургундары базарды көчүрүү эбактан бери айтылып, ишке ашпай келгенин айтышат. Ташты көчүргөндө зорго үйлөндүк. Азыр деле ошондо деле мына жерден айылдан алып келгендерди алып келип, ушул жерден оптум сатышат. Эми базарды көчүрүшкө туура келип калды, көчүрөбүз эмне кылабыз? Ояктан уже приказ чыкты, кечээ баары болду. Элине ошошо да көчөбүз да эмне кылабыз? Сууну нарак өтө албай, машиналардын агып турганын көрдүк. Себеби мен ошол жерде охранада иштейм өзүчө. Ошон үчүн менин жүрөгүм ооруп, өз оюмду айтып атам. Эл түшүнгүлө, эл азыртан камдангыла, эл убагында көчүп алгыла, жардам барып атат дегенде көчүп алгыла. Мен силерден суранарым. Ояка ким барат, барбайт, курговой болуп калат. Аны яка да. Бирок элди кыйнаган. Не кылат? Эл өзү мыналардан өзү бир тыйын берген эмес бир жылы. Өзү курганбыз, асфальт таганбыз, мыналарды алып келгенбиз, уста жалдаганбыз, светтерден өчүрүп койгон. Милициянадан свет алганбыз, күнүнө 3 миң. Сатып алганбыз. Ошентип курганбыз мына. Парадык болуп калган. Неден 2 машина, пожарный машина мындай өтөт. Базардын ортосунан. Nargi bozor bitmaguncha ko'chirmaymiz. Yangi bozor bitgandan keyin ko'chiramiz deb hozir aytdi, o'zining buyrug'ini o'qidik biz. Shuning uchun iloji boricha shu yangi bozor bitgandan keyin odamlarni ko'chishini iltimos qilamiz. Оштогу борбордук базарда 3000ден ашуун соода түйүн бар. Эми алар толугу менен жаңы базарга көчүрүлөт. Эскерте кетсек, 14-июлда катуу жаандан кийин кыян жүрүп, Оштогу борбордук базарды чет жакадагы айылдарды сел каптаган. Анда бир нече соодагерлер зыян тартып, 5 киши каза болгон. Алмагүл Эркебайкызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.